Устаз тамашалап болса дагы bir кишиге сажда кылса имандан чыгабы дейт. Сажда кылуу шариятыбызда арам кылынган нерселерден. Эгерде сажда кылып атканда аны улухия, Аллах Тааланын сыпаттарын берип ана сажда кыла турган болсо, анда динден чыгат. Эгерде тамашалап башка кылган болсо, арам иш кылган болот, ал эмне кылсын? Тооба кылыш керек. Себеби бизде ушундай бир маселе бар. Сажда кылса кафир болот, мутлак эле кафир болот деген. Жок, андай эмес. Себеби сажда кылуу ширк деп айтканы сөзсүз түрдө биз эмне кылабыз? Жүрөгүнөн ошол нерсени, Аллах Тааланын сыпаттарын берген мезгилде гана биз ошол адамга сажда кылып, сыйынгандай сүрөт калтырды. Муну ошол мезгилде динден чыгат дейбиз. Андан башка абалда арам иш кылды дейбиз. Жазалайбыз аны. Ислам соту жазалайт андай кылган адамдарды. Жазалашы керек. Иншалла динден чыкпайт. Ассаламу алейкум дамла, кандайсыз? Менин атым Үммөт Али. Өзгөртүш керек эмеспи? Алинин үммөтү дегендей билдирбейби? Рахмат, Аллах разы болсун. Үммөт Али дейт экен. Ушул Үммөт Али деген аттар бизге шиялар тарабынан кирген. Алинин үммөтү. Биз кимдин үммөтүбүз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз. Ошон үчүн үммөт деп коюңуз, же болбосо Али деп коюңуз. Үммөт Али дебестен, үммөт десеңиз пайгамбарыбыздын үммөтү. Али десеңиз дагы болот. Эми аны өзгөртүш үчүн адамдарга суроого жооп берип атканда менде ушундай жоопкерчилик бар да. Ал жоопкерчилик кандай? Силерге жооп берип аткан сөзүмдү мен Аллахтын астында мойнума алып жооп берип атам да. Ошого кээ бир адамдар бунун сөзүн укпагыла, бул туура эмес сүйлөп атат. Мен карап чыгып, бир нерселерге таянып, бир эреженин негизинде айтам да. Анан жөндөн эле келген койчуман эмес мен. Ошого эгерде бир маселелерди айтып аткан болсом, анын силерге мунул китепте, тигил китепте деп айтпагандыгым убакыттын тардыгы. Болбосо ар бир айткан сөзүбүздү тигил китепте. Мен Меккеде окуп жүргөн мезгилимде маселелерди китептердин тому бети менен айтканга аракет кылчым. Кийин маалымат көбөйгөндөн кийин тому эсимде калып калды. Кийин китеп карак. Себеби адамдарда маалымат көбөйгөндөн кийин эмне болот экен? Негизи кайсыл китепте, кайсыл маселеде экендигин биз эмне кылабыз? Билебиз. Ошон үчүн кээде муну айтпай эле мындай кара сөз менен айтып койсо, ойлобогула, бул жөн эле өзүнө мен башым экөө эмес. Аллахтын астына барганда жооп берем ар бир айтылган сөзгө. Ошого атты койгондо ошол шариятыбызга ылайык кылып, атанын баладагы акысы эмне? Баланын ошо атасы баласына жакшы ат коюш керек. Ошол атта таасир бар, береке бар. Пайгамбарларыбыздын аттарын, сахабалардын, пайгамбарыбыздын аялдарынын аттарын койгон өтө жакшы. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн кыргыздын аттарын деле койсок, Канат, дагы эмне? Жаныш, Байыш, Манас, өзүбүздүн атыбызда деле зыян жок. Болгону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне себептен адамдардын аттарын өзгөрткөн? Мааниси жаман болгондуктан өзгөрткөн. Эмне себептен имам Абу Хурайра радиаллаху анхунун жана өткөн Абу Хурайранын атын Абу Хурайра деп өзгөртүп койду. Мынтип карасаң, жакшы деле маани эмес. Мышыктын атасы деп койду. Демек, мындай кээ бир кыргыздын аттарын койсок деле боло берет деген сөз да. Бирок өзүнүн аты Абдурахман ибн Сахр деп ат коюлган. Мурдагы жахилияттагы аты Абдушамс. Күндүн кулу деген ат болгон экен. Ошондой туура эмес аттарды эмне кылган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзгөрткөн. Устаз, эгерде Меккеде окуган бир намаз 100 миңге көбөйсө, кыямат күнү биздин намазыбыз жетишсиз болуп калса, толукталбаган намаздардын ордуна Меккедеги окуган намазыбыздын ордун басып кетеби дейт.
Ушул суроо боюнча өткөндө дагы бир суралганмын, каза намаздардын ордуна өтүп кетеби деп. Жок. Каза намаздарды башына баш төлөп бересиз. 2 рекет намазыңыз калса 2 рекет. 4 рекет намазыңыз калса 4 рекет. Ал эми Меккеде окуган 100 000, Мединада окуган 5 000, ал эми Масжидил Акса Аллах таалам жардам берсин. Кыйынчылык болуп аткан Масжидил Акса. Кудайым ошол жерге барып намаз окууну баарыбызга насип этсин. Мусулмандардын колуна кайтарган болсун. Мал'ун, лаанатталган яһуттардын, еврейлердин колунан чыгарган болсун. Ошол жерге барып окусаңыз 500 намаз. Бул намаздын сооптору. Намаздын сооптору ушундай эселеп, көп соопко ээ болосуз. Ал эми каза намаздарга, дагы эмне, назир намаздарга мен өзүнө милдеттем алды да, менин балам армиядан эсен аман келсе 100 рекет намаз окуймун деп назир кылган болсо, ошону окуп берет. Немеге барып туруп, Меккеге барып 2 рекет намаз окуп кутулуп кетпейт, а? Бул сообу жөнүндө айтылган каза намаздар жана башка намаздар башына баш эмне кылып беребиз? Төлөп беребиз. Устаз, бирөө карызга акча берип турчу десе, кабилкага керектеп сактап койгон акчаң бар болсо, менде акча жок деп жооп берсең, калпычы күнөөкөр болбойсузбу? Бирөө акча сурап келе турган болсо, негизи акча сурап келгенде карыз берген бекер бергендей соо алат. Себеби адамдар муктаж болуп турганда, карыз ордуна төлөп бере турган кылып акча карыз сураса, бекер бергендей соо алат, садака кылгандай соо алат. Себеби муктаж болуп аткан инсандын муктаждыгын чечип бергендиги үчүн. Эми сизден сурап келсе, акчаңыз бар болуп туруп жок десеңиз, жалганчы болосуз. Аны башка жагын айтыш керек, а? Башкача бир хейла кылышыңыз керек, айламал кылышыңыз керек, аны мен билбейм. Бирок азыр жок эле дейсиз, жанымда жок деп ниет кыласыз. Мүмкүнчүлүгүм жок же болсо башка нерсеге иштетейин дедим эле, ашыкча акчам жок дегендей эмне кыласыз? Бир нерсе кыласыз. Бирок берсеңиз жакшы болот, а? Сооп болот иншалла, бир адамдын муктаждыгын. Эми антсек, экинчи тараптагы бар да, акчаны алган боюнча бербей койгон азаматтар көп. Кыргызда жакшы сөз бар да, берип жакшы көрүнгөндөн көрө бербей жаман көрүн дегенчи. Бересин, колуң менен берип, бутуң менен чуркайсың аркасынан. Жок, бул мусулмандын сыфаты эмес, а? Бергенде кандай сенин кажатыңды, муктаждыгыңды чечип бердиби, ошол адам сурай электе алып барып бер. Же болбосо эскертип тур, таксыры мен сизден акча алганмын. Анан кээде мен да унутуп калам, анан эскертип тургула. Акча алып алып унутуп калса, акча бергенден кийин таксыры мен сизден акча алдым эле. Бир аз мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Мен жакын арада мынча убакытта берем десеңиз, ал адамдын да көңүлү ток болот. Ал ичинен бышып жүрө бербесин, бул эмне бербейт депчи. Анан болгондо биринчи немеде мүмкүнчүлүктө карызды кутулууга аракет кылыш керек. Себеби карызың менен өлүп кетсең, абал жаман. Себеби Аллах Таала бирөөнүн акысын кечпейт. Андан кийин аркаңда адамдарга оорчулук алып келесиң. Жаназада карызы болсо ким көтөрөт десе, бир тууганыңыз кыйналып мен дейт да. Ошон үчүн эмне карызды мүмкүнчүлүгү болушунча тезирээк эмне кылыш керек, кутулуш керек. Ассаламу алейкум. Иманды кантип бекемдесек болот? Чет өлкөгө окууга жөнөп жатам. Машалла. Ал жакта жалгыз жүрүп намазымды калтырып койбоймун деп корком дейт. Эгерде иманды бекемдейм деген инсан ушул суроону берип аткан болсо, чындап ушул суроону берип аткан болсо, жөн адамдар ушинтип калды. Канткенде жакшы болобуз, канткенде бактылуу болобуз деп жөн эле суроо берет. Жүрөгүнөн уйкусу качып берилген суроо эмес. Чындап иманымды кантип бекемдейм десе, Аллах Тааланын буйруктарына бекем бол. Аллах Таала буйруган нерселерди аткар, тыйган нерселерден тый, көзүңдү жаман нерселерден тос, бирөөнүн акысын жебе, арамдан акча жебе, анан нафил намаздарды көп оку, нафил орозолорду көп, нафил садакаларды көп бол, иншалла иманыңыз күчөйт жана бекемдейт. Себеби көп ибадат кылган менен иман бекемделет. Чет өлкөгө жөнөп жатам дет. Окууга жөнөп жаткан болсоңуз, кайсыл жака жөнөп жатасыз? Бул
Чоң маселе. Эгерде сиздин иманыңызга, намазыңызга жана башка исламга байланыштуу нерсеге зыян бере турган жака сапар кылбаган жакшы. Эгерде илим алам десеңиз, кайсыл илимди алып атасыз? Эгерде дүйнөлүк илимди алып атып, ал жак Кытайга кетип атасыз мисалы, Кытайга барып окусаңыз, ал жакта тамактан кыйнала турган болсо, адам башка жагын ойлонуп көргөнү жакшы. Илим жолунда бара турган болсо, анда араб өлкөлөрүнө, мусулман өлкөлөрүнө барасыз, ал жакта иншалла намазыңыз дагы калбайт, арам иштерге дагы аралашпайсыз, бирок адам өзү харис, ошого өзү аракетчил болушу керек. Менин намазым калбасын, менин орозом калбасын, менин ибадаттарым калбасын, адам өзү харис болуш керек. Тип турсаңыз эле намазыңыз калып калбайт эмес. Ойлонсуз, намазым тип турсаңыз эле куптаныңыз каза болбой окулуп калбайт. Өзүңүз аракет кылышыңыз керек. Убакыт аз калды. Азыр бир аздан уйкум келип баштайт. Тамак жегенден кийин уйку келет. Азыр намазым окуп алайын деп, адам өзүнө өзү эмне болуш керек? Аракетчил болуш керек. Мен китеп сатып жаттым эле. Биринчиден менин колумда китеп жок. Экинчиден кардардан заказ алып, анан китеп саткан адамдан барып китепти накка же насияга алам. Акчаны саткандан кийин берем деп сүйлөшөм. Кээ бир учурда сразу эле нак берем. Сатып алчуларга китепти тапшырып, акчасын алып, анан мага китеп берген адамга китебимдин акчасын берсем болобу? Пайдасы мен үчүн адалбы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Ла таби' ма лейса индак. Өзүңдө болбогон нерсени сатпа бирөөгө. Качан өзүң эйлик кыласың, колуңда бар, анан сатасың. Себеби бирөөнүн акчасын алдың, товар таппай калсаң эмне кыласың? Ошон үчүн пайгамбарыбыз аны кайтарган. Биздин Ханафи мазхабтагы ошондой. Өзүңдө жок нерсени сатпайсың. Эмне дейсиң? Сен мергенчисиң. Айтасың, мен эртең кекиликке чыгамын, 4 кекилик сатамын. Эртең ууга чыгып атып алып келип берем. Жок, дурус эмес. Өзүңдөгү болбогон нерсе. Же болбосо мен рыбалкага, балыкка кетип атам, килограммы 300 сомдон балык сатамын, 10 килограмм деп, антип сата албайсың. Себеби сен барганда мүмкүн балык кармайсың, же кекилик атасың, же атпайсың. Ал эми азыркы мезгилде фирмалар бар. Фирмаларда сен фирмада иштейсиң, азыр сенин жаныңда акча жок, бирок кыскартта бар. Онлайн же интернеттен сата бересиң, акчасын аласың, андан кийин доставка менен барып, неменен жөнөтөсүң. Анан сен бир фирманын астында иштейсиң, ал фирма сага товарды бербейт. Сенин мүлкүңдү өткөрүп бербейт. Сен сатуучу гана болосуң, мына ушундай абалдарда сатсаңыз болот. Эми сиз китеп сатып атканда эмне кыласыз эми? Китепти өзүңүздүн акчаңызга сатып алыңыз, же болбосо китеп саткандар менен келишим түзүңүз дагы, сатып алуучу менен келишим түзүңүз. Айтыңыз, мен сенин акчаңды алып, анан сатып аламын. Ошого мени өкүл кыл дейсиз. Сенин атыңан барып сатып алам дагы, ушул кылган өкүлчүлүгүмө акча аламын. Макулсуң болсо, макул десе, ошондо дурус болот. Андан башка учурда дурус болбой калат. Аллаху алам. Түшүнүксүз болуп калдыбы? Кандай дейсиз? Мындай сүрөттө да кээ бирки балдар бар да, мисалы үчүн жарыя кылат. Мен Кыргызстанга кетип атам, китеп алып барам дейт. Анан бияктагылар заказ кылат, мага мына китепти алып бер дейт. Анан акчаңды сал дейт. Анан акчаны салгандан кийин бул барып китепкананан сатып алып, Кыргызстанга жеткизип берет да, анын пайдасын көрөт. Ошону өкүл кылсын деп атабыз да, себеби өзүңдө жок нерсени сатып, тигинин акчасын албасын депчи. Эми кайсы соодагер карыз калып сатат? Жакшы болбой калабы? Кандай сүрөтүн айтыңызчы. Ассаламу алейкум устаз. Бая динден чыгат дедиңиз. Динден чыгып калса, ал адам эмне болот анан? Динден чыгып калса, кафир болот. Динсиз болот. Ал кайра ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп күбөлүк келтирип, жүрөгү менен ишенип, кайра динге кайтуусу милдет болот. Канча вакыт калды бизге?
Устаз, намазга кешигип келгенде үн чыгарып окуйбузбу? Жок. Эгерде эми бул суроодо кандай суроо болуп атат? Жария окулган намаз болуп атат да, мисалы үчүн багымдатка же болбосо куптанга кеч калып калып 3-4 рекетке келди. Ал адамдын 1-2 рекетин имам окуп койгон. 3-4 рекетке келгенден кийин имам эки жака салам бергенден кийин өзү туруп 2 рекетти эмне толукташ керек. Ал толуктаганда Фатиха окуйт, анан зам сүрө окуйт да. Эми ошону себеби имам жария окуду, бул дагы жария окуш керекпи? Жок. Себеби бизде эреже бар, имамга уюгандар эч качан жария окуйт. Имам гана жария окуйт. Демек биз 3-4 рекетти толуктап атканыбызда ичибизден окуйбуз. Фатиха, зам сүрөнү сөзсүз окуйбуз, себеби важип. Ассаламу алейкум устаз. Устаз эмес, устаз, зы менен. Экинчи аялым бар. Ага жумасына 3 күн вакыт бөлөм, туура элеби? Эгерде ошо экинчи аял болуп ошону багып, анын бүт муктаждыгын камсыздап атсаңыз, азамат экенсиз. Эми жумасына 3 жолу дегенде, биринчи аялыңызга да 3 жолу 6 күн, 1 күн каяка кетти? Эгерде 3 күндөн бөлдүк, 1 күнү тоого чыгам десеңиз, аялдарыңыз разы болсо, болду, сон болот иншалла. Тоого чыкса да кечкурун келет да. Же болбосо мага жумасына 3 жолу келсеңиз, мен разымын, адилеттүү эле болосуз деп бир аялыңыз макулдугун берсе, сон болот иншалла. Себеби эки жана андан көп аялы барлар унутпашы керек да. Кыяматта эки же андан көп аялдары бар болуп, бири-бири ошолордун ортосунда адилеттүүлүк кылбаса, бир жак тарабы сүйрөлүп шал болуп келет дейт. Элдердин бардыгы көргөндө айтат экен, бул аялдарын адилетсиздик кылгандан кийин деп уят болосуң ошол жерде. Жана сабагыбызда айттык го, ал-хая, уят ошол жерде уят болгондон Кудай сактасын. Ошон үчүн азаматтык бир атуулук, бир жакшы иш кылдыңызбы, жакшы кылыңыз. Аллахым разы болсун сизден. Анан жанагы айтып аткандар ошо адилеттүү болбогондор жөнүндө айттык. Эгер адилеттүү болуп аткан болсоңуз, Аллахым сизден разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Азыр интернет тармактарында ыйлап имам Махдиди чакырып жатышат го. Ошол биздин маскапка туура келеби дейт. Махди боюнча менин оюм билесиңер, Анан ошол туура эмес, чакырган. Себеби ошентип биз адамдарга күч өтө бердик, устаздарыбыз. Анан адамдар ошентип чыгып атат, илимсиздер. Эртең бирөө Махдиге деп мечит салат. Ушул жерге келсе ушуга чакырабыз деп. Анан бирөө Махдидин атынан садака кылат, ушинтип ар нерсе башталат. Биз жардамды кимден сурайбыз? Аллах Тааладан сурайбыз. Күнүгө окуп атабызбы? Ияка нa'буду ва ияка настаин. Сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз деп атабызбы? Эгерде насыр Аллах Таала тарабынан боло турган болсо, ким болбосун биздин кызматыбызга келет ал. Биз жардам кылуучу же болбосо жардам берүүчү насыр, сахибы насыр, жеңиштин ээсинен гана сурай берели, калганына Аллах Таалам өзү неме келет. Бул боюнча муфти Дамыладагы айтып чыкты, ушинтип айтканыбыз туура эмес деп. Кече Карабалта медресесине имам Азам ошол жерде бир устаз сүйлөп чыкты, ушул туура эмес деп. Андан мурда дагы бир бала сүйлөп чыкты, сакалы узун, билбедим ким экен. Туура эмес деп, демек ушул себеби каяка кетип атат? Себеби биз адамдарга туура эмес маалымат берип атабыз да. Биз Махдиди күтүшүбүз керек, ошол бизге келип оңдошу керек, биз жата беришибиз жок, ошону айтып атабыз да биз. Ар ким өзүңдүн кыяматың өзүң аракет кыл. Ал келип кала турган болсо, иншалла барыбыз кошулабыз. Ассаламу алейкум устаз, каза намазга кандай ниет кылат? Эгерде намаздарыңыз, каза болгон намаздарыңыз белгилүү боло турган болсо, айтасыз. Бүгүнкү пешин намазымдын фарызын окумакка, казасын окумакка ниет кылдым деп. Эгер белгисиз боло турган болсо, намаздарыңыз көп болсо, сөзсүз түрдө жадыбал ачышыңыз керек. Жадыбал ачып, жашыңыздан баштайсыз. 12 жаштан баштайсызбы? Кайсы мезгилде намаз окуй элексиз. Тартипке түзүп, бардыгынын парыздарын, анан витир важипти жадыбал түзөсүз дагы, анан айтасыз. Эгерде
жадыбал түзбөй турган болсоң, жөн эле окуйм десең, эң акыркы каза болгон пешинимди деп, же болбосо эң акыркы каза болгон багымды атымды деп ниет кылсаңыз, же болот, дурус болот иншалла. Устаз, баласы бар келинге үйлөнсө болобу? Сообу кандай болот? Сонун болот. Сообу жакшы болот. Себеби баласына ата болосуз, аялына күйөө болосуз, бир адамдын муктаждыгын бүтүрөсүз. Өтө жакшы болот. Эми атайын фазилеттер хадистерден эсимде жок азырчы, бирок жакшы болот. Фазилетин айтып мотивация кылып коесузбу? Рахмат устаз дейт. Чынын айтайын, ушул аялдан көп аял алуу мубах. Мубах. Анан албетте бирөөнүн муктаждыгын чечсеңиз сооп аласыз. Эми аны тактап айтып менде маалымат жок азырынча. Şu аял алгандарға кандай неме. Бүгүнкү күндө кээ бир ханафи эмес туугандарыбыз имам Абу Ханифанын сөздөрүн башкача тафсирлеп, карапайым элдин ойын эки анжы кылып атат. Ошого бир татыктуу жооп кайтарып койсоңуз, себеби ынтымак үчүн өтө керек деди. Биз ушу сабагыбыз баштагандан бери эле мына ушул суроонун тегерегинде келатабыз. Абу Ханифанын мазхабын бекем кармашыбыз керек. Анын сөздөрүн өзүбүздүн ханафи алымдардын чечмеси менен түшүнүшүбүз керек. Жана акыйдада боло турган болсо имам Матуридидин жолу менен түшүнүшүбүз керек. Эгерде андай эмес түшүнүп өзүң каалагандай түшүнө турган болсоң, анда ал сенин пикириң. Ошол адамдын пикири. Ал Абу Ханифанын пикири эмес. Эми ушул жерге бир бир нерсени айтып койсоңуз, ушундай деп атат десеңиз, эгерде мен ошону билсем, азыр ошого биздин Ахлус-Сунна вал Жамаанын жообу кандай болгондугун баяндап бермекпиз. Эми кээ биркилер жанагы жаттап алган бир сөзү бар. Тотугучтай болурчу. Ида саххал хадис фа хуа мазхаби. Эгер сахих хадис сахих боло турган болсо, мен мазхабым деген, мына буякта сахих хадис турат. Силер бу сахих Абу Ханифанын айтканын укпай атасыңар. Абу Ханифанын айткан сөзү ида саххал хадис фа хуа мазхаби. Эгер хадис сахих болсо, ошол менин мазхабым деп Абу Ханифа айткан эмес. Ал имам Шафии айткан. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эмне деген? İza sahhal hadisu ala ra's wal ayn деген. İza hadis sahih bolsa baş üstüne деген. Алып кел. Эгерде бир хадисти таап алсаң алып кел деген сөз. Мен ошол хадистин анан аяттын негизинде сүйлөймүн. Мен баш үстүнө, эгерде мен туура эмес кылып атсам алып кел деген сөз. Анан кийин кол көтөргөн хадис Бухариде турат. Бухариде бар, мансух өкүмү кеткен. Абу Ханифа мындан Palanca 100 yıl murda ele жооп берген ага. Өзү эле жооп берген. Андан кийинки алымдар жооп берген. Имам Тахави жооп берген. Андан башка алымдар баардыгы жооп берген. Анан сендеги сахих болгон хадис Абу Ханифада сахих болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн сендеги даиф Абу Ханифада сахих болушу мүмкүн. Ошон үчүн Абу Ханифанын атынан сүйлөгөндө колуңда кагазың болуш керек. Мен Абу Ханифанын мазхабынын атынан сүйлөйм деген. Bir gün mağa biri aytıptır. Buğa kim ne özünün atından söylüyor, Abu Hanifa'nın atından söylüyor atat. Hanafi mazhabtın atından söylüyor atat. Özünün atından söylüyorsan, Hanafi mazhabtın atından söylüyor deydi. Men Hanafi mazhabtın atından söylüyorunga dokumentim var. Abu Hanifa'ga jetken icazam var. Sen boluştun balası ol jobay. Hanafi mazhabttan söylüyorunga akın var dep ustazın pečat basıp bergen. Ошонун негизинде Ханафи мазхабтын атынан сүйлөйм. Башка мазхабтын атынан сүйлөйм, себеби менин уруксатым жок. Башка мазхабтын атынан сүйлөйм. Шафи мазхабынын атынан сүйлөйм мен. Себеби Шафи мазхабында менин документим жок, ижазам жок. Имам Шафиге жеткен. Эгерде ким күмөндөнүп бул ижазасы барбы, жокпу десе, келсин менин офисиме телефонум мынакей чалсын, көргөзүп берем. Печаты менен. Bir surani okuyuz. Sura köket. Assalamu alaikum ustaz. Oştok Abdullah. Okuduk o bunu. Mal soyup kan çıgaruunun joldorunu aytıp koyuyorsunuz bu. Negisi bizde tülö dep aytılат. Egerde bir adam bir kırskıtap kalsa, orup sırkı olap kalsa, Allah Taala'nın joluna
мал союп, кан чыгарып түлөө өткөрөт. Бирок түлөөнү качан кырсыктап анан өлбөй калганыңда эмес, андан мурда кылыш керек. Аллахым мага ден соолук бер, кырсык баледен өзүң сакта деп мал союп, не кылыш керек? Түлөө кылыш керек. Качан өлбөй калганда эмес, Себеби анда эмне дейсиң? Карызыңды төлөп аткандай болосуң. Эртерээк кылсаң эмне болот? Себеби ас-садакату раддул бала. Садака, жакшы амалдар жаман кырсык балелерден кайтарат дейт. Ва саллаллаху таала хайра халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Аллахым ушул окуган илимдерибизди, сүйлөгөн сөздөрүбүздү өзүм элдерге пайдалуу кылгын. Адашпашты Аллахым өзүң насип эткен. Эгер адашкан болсок туура жолдо өзүң көргөзгүн я Раббул аламин. Ушул жерде кол көтөргөн бардык мусулман инсандардын жакшы ниеттерин кабыл кылгын. Кандай ниеттерин өзүң билүүчү затсың. Ва саллаллаху таала хайра халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Рахматка. Тиздеткиле балдар. Но шарт. Но кимдики сырасы?